Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Карамат Орозова жана Табалды Тилаев. Кош келдиңиздер. Ал эми бүгүнкү темабыз ошол Баткендеги чек ара маселеси. Суроолорго өтөрдөн мурда кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Жала менен кармалган 4 бала боштотулгун. Жала менен кармалган 4 бала боштотулгун. Сооронбай Шарипович кабыл. Сооронбай Шарипович кабыл. Деңиш Разаков келсин. Деңиш Разаков келсин. Ар бир кыргыз жаранынын өмүрү, ар бир кыргыз жаранынын эрки биринчи очурда туруш керек. А мына мен колум ок дейди. Мага компенсация төлөп бербей эле койсун. Мага мамлекет доогор болот. Мен доолобойм дагы. Мага Грен Сантос берсин. Элге Грен Сантос берсин. Бизге компенсациянын кереги жок. Бизге жеңилдиктин кереги жок. Бүгүн ошо Баткенде областтык ошол администрациянын алдында, ошондой эле Бишкекте мынакей азыркы тасмада көрүнгөндөй нааразычылык акциялары болуп өттү. Айрым баткендиктер да бул жака келди, өздөрүнүн талаптарын айтты. Сиздер депутаттар эмне үчүн чыккан жоксуздар элдин алдына? Эми биздин депутаттардын негизги ар бирибиздин өзүнүн милдеттерибиз бар. Бирок элдин алдына чыксак болот эле, элдин талабында депутаттар чыксын деген талап койгон жок биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күндө бизде сессия болуп атат. Биз ошол сессияда ошол күн тартибинде азыркы болуп аткан окуя, айрыкча чек ара көйгөйлөрдүн кароо боюнча сессияда сунуш кылып, кийинки айда комитеттин заседаниясында жана ал эми парламенттин жыйынында өкмөттүк күн өткөрөлү деген сунуш менен алектендик. Ошондуктан биз сыртка чыккан жокпуз. Бирок эмне натыйжа чыгат ушул жыл сайын Баткенде чыр болгондо сиздер мынакей айрыкча ошо Баткенден шайланып келген депутаттар өкмөттүк угууну демилгелейсиздер, өкмөт чакырып келип суроо жооп болот, жабык эшик артында жыйындар болот. Эмне жыйынтык чыгып атат? Эмне жыйынтык эми мындан кийин чыгышы ыктымал? Албетте туура. Себеби дегенде биз бул чек ара боюнча, чек арадагы чырлар боюнча бизде парламентте жыл сайын эле бир жылда 3-төн 4төн эмес кайра каралат, кайрадан токтомдо кабыл алынат. А бирок анын натыйжасы жакшы чыкпай аткандыктан бизде дагы кайра кароого туура келет. Бирок эми менин оюмча, албетте бул чек араны чечүү, чек ара бул мамлекеттин чек арасы бул жогорку кеңештин эле ыйгарым укугуна кирип кетет. Ошондуктан биз жогорку кеңеште ошо чечкиндүү кадамга барбасак болбой калды. Себеби бүгүнкү күнгө чейинки жогорку кеңеш кабыл алынган чечимдердин көпчүлүгү аткарылбай келет. Себеби айрыкча акыркы мезгилдерде өкмөттү укканда дагы, ал эми бюджетти укканда дагы болгондо социалдык гана колдоолорго кабыл алынган жөнүндө гана бизге маалымат берип жатышат да. Мына ошондуктан биз кайрадан дагы карап, эми мурдагы коюлган талаптарды аткарбаган ошо биздин ошо түздөн түз тиешеси бар чиновниктерди уже алардан чечкиндүү кадам катары алардын уже аткарылбагандыгы жөнүндө сурай турган уже убакыт келип бүттү. Ошондуктан менимче бул биз өкмөттүк саат эмес, өкмөттүк күн койгонубуздун бирден бир эмеси чечкиндүү кабыл алалы деген максат менен кийинки жумага ошону күн тартибине киргиздик. Табалды Гапырович, ушу депутаттар бул жолу өкмөттүн алдында кандай суроолорду коюшу ыктымал? Азыркы учурдагы ошол Баткен маселеси боюнча, Баткендеги чек ара чатагы боюнча өкмөттүн соңку иш-аракеттери сиздерди канааттандырып атабы? Айтышыбыз керек, мына акыркы эки кырдаалдан кийин эки президенттердин сүйлөшүүсү. Андан сырткары Кыргызстандагы тажик элчисинин ыкчам баягы жумуштан алынганы. Андан сырткары мына ошол эки мамлекеттин ортосундагы жумуш топтун жолугушуусу. Анын катарында биздин башкы прокурор, ички иштер министри жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын ошол жумушчу топ менен барып ошол жерде баягы сүйлөшүп атканы жана бүгүнкү күндө чечимдери бизди мындай үмүттөндүрүп атат, кичине жылыш болот го дегенчи. Себеби мына бизге так маалымат келек, маалымат каражаттарынан деле бизге айтып атышат. Мисалы үчүн ошол 1-мартка чейин жана талаш же алмаша турган жерлерди дейт, жанагы жарыктандыруу, видео камераларды орнотуу жана биргеликте ошол чек арада патрулирование деп коет, көзөмөл жүргүзүү боюнча макулдашууларга кол койдук, чечилди деп атат да. Бирок
айтып коюшубуз керек, эч кандай жумуш болбоду дегенге деле баягы туура эмес. Элге айтып коюшу 970 километрдин 550 километри бүгүн ошол сүйлөшүүлөрдүн, жолугушуулардын негизинде мындай мисалы аныкталып калган да. Эми ушул 360 километрдин тегереги болуп атат. Биз дагы мына буюрса эмки жумада Карамат Бабашевдин айткандай, эми биздин провокация негизинен биздин кошуналар жактан орун алып келатат. Акыркы 2 кырдаал боюнча ок атуусу дагы, биздин жарандарга кол салуусу дагы. Эмне себептен биздин өкмөт, биздин бийлик мисалы үчүн ошол чечкиндүү кадамдарга бара албай атат. Ошол эле биздин рычагтарды колдонуу же болбосо ошол чаралар боюнча мынакей жөнөкөй атуулдар өздөрү, баткендиктер өздөрү деле талаптарында, сунуштарында берип атпайбы конкреттүү? Мисалы, ошол эле контрабанданы бугула, жапкыла чек араны, сүйлөшүүлөрдү келүүгө тажик тарапты мындай аргасыз кылгыла дегендей сунуштарында айтып атпайбы? Бизге жанагындай социалдык колдоолордун, жөлөк пулдун компенсациянын деле кереги жок. Ошол эртерээк ушул маселени чечкиле, сүйлөшкүлө деген талаптар да болду да. Андан сырткары мына бүгүнкү митингде тиги вице-премьер-министрди кызматтан кетсин деген да талаптар айтылды. Ушундай конкреттүү талаптарга жогорку кеңеш кандайча жооп бере алат? Мен ойлойм, элдин үнүн биз да угабыз. Сөз биз дагы ал талаптарды кылабыз. Эгерде мына канча жыл болду, чечкиндүү кадамдарга бара албадыңарбы, жумушту алып бара албайсыңарбы? Мисалы, ошол элди аралап талаш деген жерлерди элге ачык айта албайсыңарбы? Значит, эл кабыл албай аткандан кийин, силер жумуш так аткарылбагандан кийин биз деле жогорку кеңеште мен ойлойм талапты коебуз. Аны көпчүлүк депутаттар да колдоп берет да. Анан жанагы аткезчилик, башка маселелерди сөзсүз көтөрөбүз. Эгер ал жагдайлар ошо чек араны чечүүдө токтотуп турса да, кандай бир таасирин тийгизип турса. Андан сырткары бирок айтышыбыз керек, мына кечээки сүйлөшүүлөрдөн кийин биз да маалымат так угайлы, ошого жараша да биз чечимдерди кабыл алабыз да. Эгерде биз ошол жумуш жүргөндө анан биз да кандайдыр бир тоскоолдуктарды кылып койсок, бул туура эмес да. Эгерде жумуш жанагы чек ара маселеси чечиле турган болсо, биз сөзсүз аны колдойбуз. Эгер чечилбей эле баягыдай эле эскидей сөздөр болсо, аны биз колдобойбуз. Чек ара чырык урчуп, тажик тарап менен өкмөттүн атынан ушул вице-премьер-министр Разаков сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан маалда ошол жергиликтүү элдин дагы айрым саясатчылардын дагы Разаков кызматтан кетсин дегендей талаптарды айтышы канчалык деңгээлде туура деп эсептейсиздер? Менимче бул жөндөн жөн элдин талабы эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин эл деген чындыгында акыркы мезгилдерде эл көчөгө митингге чыгууга аргасыз болуп атат. Себеби элдин жашоосу өтө кооптуу болуп баратат ал жердечи. Эми албетте бул чек араны эки мамлекет ортосунда чек араны тактоо ол узак мөөнөттөгү процесс болуп эсептелинет. Аны тактоо үчүн эки мамлекет тең бир пикирге келгенде гана такталат. Бирок ушул күнгө чейинки ушул сүйлөшүүлөрдө şu элдин пикири эсепке алынбастан кабыл алынган токтомдор, кабыл алынган документтер бар. Себеби дегенде эл ачык акын айткан адам деле мынтип суракка алып камап, мына азыр дагы Баткенде 4 бала ушул бейбаштык боюнча киргизип койгон да. Эл деген өзүнүн суроо талабын, өзүнүн кооптуулугун талап кыла албаганда туура эмес. Ошондуктан ошондой нерсе элдин ачуусу келип, элдер анан булардан ушу кетүүсүн талап кылып атат. Эми ушундай учурда жанагы жооптуу адамдарды, ушул вице-премьер сыяктуу адамдарды мүмкүнчүлүк берип, алардын ушул ишти аягына чыгарышына шарт түзүп бериш керекпи, же болбосо ошол депутаттар деле кызматтан кетсин деп багыл көпчүлүктүн талабына баш ийип койгон оңбу? Менимче мындай да, биз мурда дагы буга чейин дагы март, апрель, май, август, июль айында да болду бул окуялар. Ушул жылы канча жолу болуп атат. Ошондо биздин депутаттардын өкүлдөрү биз эле айтканбыз, мына өкмөт кетсин дегенге чейин жеттик. Бир эле вице-премьер-министр эмес, керек болсо ошол укук коргоо органдарына кетсин дедик, ошол иште талап кылган. Эми албетте биз ушу кызматтан кетирүү менен максатка жете албайбыз. Бирок кызматтан кетирбестен кийин аны талап кылалы десең, ал аткарылган, кабыл алынган токтомдор аткарылбай жатса. Маселен айтам, мени аябай өкүндүргөнү бүгүнкү күнгө чейин ошол Делимитация демократия комиссиясынын жетекчиси
орду 1 жылдан бери вакант турса, ал бул не деген шумдукчу? Ана албетте 1 метр 2 метр жер такталбайт да, бул деген сөз жок. Ошондуктан биз мындай жооп кызматты бергенден кийин жоопкерсиздик менен мамиле кылган адамдардан уже сурай турган убакыт келди. Ушул маселени ошол эмоцияга алдырбай, дагы деле мына чек ара маселеси 1-2 күндө чечиле турган маселе эмес. Дагы да өкмөткө мүмкүнчүлүктөрдү берип, дагы да сунуштарды берип туруп чечүүнүн жолдору барбы? Мисалы, азыр өкмөт буга чейин сиздер менен сүйлөшүп атканда жогорку кеңеш кабыл алып берген токтомдордун айрымдарын аткарган учурлары барбы сиздердин маалыматыңыздар боюнча? Сөзсүз баягы социалдык жана экономикалык маселелер боюнча бир топ жумуштар аткарылды. Ошол эле Аксай, Көкташ, эми мындай ири долбоорлорду айтсак, Аксай Тамдык, Аксай Рабат жолдору курулушу жана башка маселелер жүрүп атат. Бул эми социалдык коргоодон, бирок эң негизгиси баягы коопсуздук жагыда. Коопсуздук жагы. Сиз айткандай мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сөзсүз биз мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин бүтүмдүгү жана чек ара боюнча биз дайыма өкмөттү колдоп келатабыз. Кандай мурдакы баягы чыр чыкканда да, Аксайда чыкканда биз мына Кармат Бабашевна экөөбүз колдогонбуз. Элдер депутаттар ошондо отставкасы дегенде жок. Бүгүн биз ушундай оор кырдаалда биз ал кишинин Разаковдун отставкасын талап кылсак, мындан да баягы оор акыбалга түшөбүз деп биз колдоп келатабыз. Эми бүгүнкү чечимден кийин ушундай президенттердин колдоосу менен мына алар мүмкүнчүлүк түзүп берип атканда муну биз колдонуп алыш керек. Жанагы Разаков баш болуп мамлекеттик жумушчу топ түнү күндүз уктабай жергиликтүү эл менен иштеш керек. Ошол жерине барып 1 метр жанагы талаш жер болсо ошолго элди аралап түшүндүрүү иштерин макулсузбу? Мисалы үчүн ошол үй керекпи же жол керекпи же болбосо кайсы участок ал ачык айтылбай атпайбы? Ошон үчүн элдерге ачык маалымат бериш керек. Бизге эртең эмки жума буюрса өкмөт келип ушул жерде жанагы эмне сүйлөшүүлөр, эмне протоколдорго кол коюлду, биз аны ачык угуп, ошого жараша биз да чечим кабыл алабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп, ошол жумуш топ өздөрү айткандай 1 мартка чейин же болбосо 6 ай же 3 айда чечебиз десе, биз сөзсүз кандай гана баягы требованиялар болбосун, биз депутат катары, мисалы үчүн ошол өкмөттү, Разаковду биз колдогонго даярбыз. Эгер чек ара маселеси чечилсе, биз дайыма аны колдойбуз. Эгерде биз каалагандай чечимдер кабыл алынган эмес болсо, же биз каалагандай жумуш топ түзүлбөсө, биз каршы болобуз. Чек ара чыры дайым көтөрүлгөндө көптөгөн иш-чаралардан тышкары бир нерсе дагы көп айтылып келет да, бул контрабанда, наркотрафик. Анан кийин ошол айрым саясатчылар да ошо контрабандага кызыктар, ошол чек ара чырын, чек ара маселесин ошон үчүн создуктуруп атат деген коомдук пикирде айтылып жүрөт. Эмне үчүн ушул депутаттар өкмөттөн конкреттүү ошол жерде контрабанда менен алектенген адамдардын ысымдарын, тизмелерин ачыктагыла деп талап кылбайсыздар? Бизде мындай талап болуп атат. Өткөндө дагы өкмөттүн чек ара боюнча келгенде мындай сурооду менин коллегаларым мен тараптан да берилди. Мына ушул жерден ачык айкын айта аласыздарбы деген мезгилде бизде эми чындыгында келгенде аны ачык айта ала турган өкмөттүн мүчөсү жок экен. Канча суроо берсек дагы. Албетте бул жерде чындыгында келгенде бул контрабанда деп мындай нерсе менен бизде жөнөкөй адам алектенбейт. Муну менен албетте чоң чиновниктер алектенет. Ошондуктан ушундай нерсени айтып баруу үчүн биздеги ушуну түздөн түз тейлеген жетекчи өзү таза жана өзүнүн кызыктар болушу мүмкүн да. Кызыктар болбосо болбойт. Ошон үчүн мен айткым келет, чоң программа менен өкмөт бизге келиш керек. Ошол программанын ичинде биздин ошол чек арада жашаган элдерге жеңилдиктер да болуш керек. Ошол элдерге мына гос ипотекалык үйлөрдү салып беришибиз керек. Андан сырткары ошол элдерге керек болсо, колунда жок болсо суу да беришибиз керек. Же болбосо арзандатылган кредит беришибиз керек. Же болбосо мына бизде Кызылкы семзаводдун Тажикстан алат. Ошол семзаводдун бирин акчага куруп беришибиз керек. Аны менен катар биздин Карабак деген чек арада турган жерде өрүк базар бар. Абдан чоң. Ошо Кыргызстандын бир айда кыргыздар кыйналып жасаган өрүктү 10 сомдон 30 сомго чейинки эң төмөнкү баада биздин Тажикстан жарандар алып кетишет. А бизге кайрадан компот кылып, бизге кайрап келет дагы ошол 10 сом, 30 сом акча бизде 500 сомго биз кайрадан сатып алабыз компоттордучу. Ошондуктан мен айткым келет, ошо Кызыл Белдин үстүндө 600 гектар жерде трансформация кылып берсин десе, азыр 300
гектарын кылып атышат. Ошондой жерде бизде мамлекеттик кызмат органдары дагы ага кызыктар болуш керек. Ошондой жерлерде ошол мөмө жемиштерди переработка кылган завод, фабрикалар кылса жумушчу орун болмок. Бирок эми мамлекеттик органдардан талап кыла турган сиздерсиздер да, депутаттар. Ошону талап кылган нерселерди аткарбагандыктан бүгүнкү күндө азыр маселе көтөрүп атат, уже сурай турган убакыт келди деп. Мына жаңы өкмөт түзүлгөндөн бери 2 жылдан өттү да. Эмне кылып сурайсыздар? Ошондуктан эртең мисалы комитетте карабыз, комитеттин палатага алып чыгарабыз. Эсе бир эле аткарып кызматтан алып Жергиликтүүлөр эми сиздерге ишенбей атпайбы? Депутаттаргачы мисалы Карамат башына. Сиздерге ишенбей атпайбы? Жергиликтүүлөр мына депутаттар азыр өкмөттү чакырып сурайт, бирок жыйынтык чыкпайт деп ойлоп атышат. Алардын ишенбеген деле туура. Мен аларды каттап айта албайм. Себеби дегенде бизде кээде ушул иштебеген адамды да калкайып түшө калабыз да. Мында калкалап ошону качанга чейин биз иштебеген адамды калкалашыбыз керек да. Ачык акын айтышыбыз керек. Ошондуктан менимче бизде бар бир эртең палатага чыгат. Эми албетте бизде жабык эшик артында болот дагы көпчүлүк маалыматтар сыртка чыкпайт, көпкө билинбейт. Бирок кандай болгондо деле жылыш болуш керек. Бирок жылыш болуп атат. Эми жана менин коллегам деле айтып кетти го. Канча болгондо деле ошо социалдык экономикалык колдоолорго жүрүп атат. Ошол жабык эшик артындагы талаш талкууларда сиздер өкмөт менен мындай катуу эле талаш талкуулабы же жылуу жумшак эле тарап кетесиздер? Катуу эле болот. Ал жерде катуу эле болот. Айтылбаган сөздөр айтылат. Сыртка чыкпай турган сөздөр айтылат. Бирок албетте жылыш жок эмес бар, бирок ал бүтүш керек да, эми жыйынтык болуш керек. Ошондуктан эми менимче жыйынтык талап кылып, эгер мына жыйынтык болбогон үчүн мына элдерди карап атпайсыңарбы? Мына элдер сыртка чыкканда биздин мамлекет башчыбызга кайрылып атышат. Мамлекет башчыбыз өзүнүн милдетин аткарып, мына жолугушуу өткөрдү президенти менен. Аларга буларга конкреттүү ташманы аткаруу бийлигине берди. Эми аткаруу бийлиги ушу талапты коюлган талапты аткарбагандан кийин мына сырттан чыгып кыйкырып атышат. Бизге президент кабыл алсын, президентке биз айтышыбыз керек деген нерсенин баары ошондон чыгып атат. Бирок Талды Капырыч, мына эл менен чогуу сиздер деле мына ошо Баткендик 2 депутат нааразы болуп, ар дайым ушул маселени ушул жерден көтөрүп келесиздер. Бирок нааразылык менен маселе чечилбейт да, бир маселе чечиш керек. Кур дегенде ушул жана митингге чыккандардын жанагы 4 атуулду бошотуп берүү талабын депутаттар коюп чечип берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби? Сөзсүз биз аны талапты койдук. Мурдагы күнү эле ушул жерде баягы туугандары ушул элдер мирный митинг өткөзгөндө биз талапты айттык, биз жеткиздик. Өкмөт башчысынан баштап ошо укук коргоо органдарына алардан эми баягы тергөө жумуштары жүрүп атат деп анан соттун чечими чыкты. Бирок биз дагы деле айттык, азыр ошол курч болуп турган кезде, эл кыжырданып турган кезде, бир колдооду мамлекет тарабынан, эл тарабынан колдоо көрсөтүп турган кезде мындай кадамдарга барган туура эмес. Аны баягы тийиштүү органдарда ачык айтыш керек да. Эмне себептен, эмне болбосо ошо үй камагына чыгарып деле ошо тергөө иштерин жүргүзсө болот да. Болот. Анан бул жерде эми мен ойлойм, кечээ башкы прокурор, ички иштер министринин укук коргоо баягы улуттук коргоо комитетинин төрагасын жолуккандагы бул бир кандайдыр бир маалыматтар бар. Ошо акыркы кырдаалдар көрсөттү, чек арадан башка баягы провокациялык жолдор же бир кандайдыр бир күчтөрдүн дагы бир кызыкчылыгы бар болуп калды ал жерде. Себеби тынч уктап аткан адамдын үйүнө күйгүзгөнгө кызыгып атса, жолдо тынч кетип аткан жарандын машинесин талкалап, анан биздин кызматын өтүп аткан укук коргоо органдарына жана жергиликтүү элге ок атканы биздин кошуналар тараптан. Бул жөндөн жөн атылган жок да. Бир кандайдыр бир ой максаттары бар, же болбосо бир иш пландары бар. Ошон үчүн биздин атайын кызматтар, чалгындоо кызматы бул боюнча өтө чоң жумуш аткарыш керек. Чалгындоо жагынан жана маалымат баягы жагынан биз утулуп атканыбыз бүгүн факт болуп калды. Биз да эмки жума буюрса муну комитетте укканда же палатада укканда атайын кызматтардан да биз анын талапты коебуз. Ошол чалгындоо иштери жана башка иштер кандай деңгээлде болуп атат, эмне себептен бул маселелер кайталанып атат акыркы күндөрү. Анан кийин биз Тажикстан менен жана сиз аткезчилик жана башка мамилелерди айтып атасыз. Сөзсүз биз аны колдонушубуз керек. Бирок биз ошо тажик мамлекети менен бир топ эл аралык уюмдарда биргебиз. ОДКБ, ШОС, аны да унутпашыбыз керек да. Биз жанагындай кадамдарга барганда биздин ошол уюмдагы биздин бир туугандарыбыз кандай кабыл алат?
Ошон үчүн биздин президенттердин акыркы сүйлөшүүдөгү чечимдери дагы алар менен да сүйлөшүү жолу менен биргеликте чечим кабыл алды го деп ойлойм. Биз да ал өкмөт мамлекет башчысынан президентибизден суранышыбыз керек. Керек болсо өзүбүз чечилбей аткан маселени ошол ШОСтун алкагында же болбосо ОДКБ ошол мамлекеттердин алкагында дагы бул маселени көтөрүп биргеликте чечсек жакшы болмок. Чек арадагы митинг бул Баткендеги ошол чек ара маселеси бир гана ушул Баткендин жергиликтүү тургундарынын маселеси эмес, бүт Кыргызстандын маселеси экенин көргөзгөнсүдүү. Бүт бардык атуулдар бардык тараптан бул чек ара чырынын оң чечилишине, тынч чечилишине кызыгып аткансыйт. Анан кийин ошол жанагы элдик нааразылыкты, жергиликтүү элдин нааразылыгын саясий максатта кайсы бир топтор, кандайдыр күчтөр колдонуп кетпеш үчүн депутаттар эмне кыла алат? Сөзсүз биз сабырдуулукка чакырабыз. Биз өзүбүз дагы ушул атайын жергиликтүү бийликти дагы баарын биз тийиштүү органдарды түшүндүрүү иштерини, жанагы ынтымакты сактоо иштерини, бир топ иштерди жүргүзүш керек да. Жүргүзүш керек. Андан сырткары бул биздин эле көйгөй эмес, кыргыз элинин эле көйгөй эмес, бул Орто Азиянын жана СНГнын көйгөйү. Бул жерде терроризмдин азыр акыбалы кандай болуп атат? Акыркы мына жакын арада эле ошол Тажикстанда баягы блокпостко чабуул жасабадыбы терроризмдин уюмдун топтору. Ал жерде негизинен жаш балдар менен аялдар 15 каза болуп ошол жерде жок кылынды да. Ошон үчүн бул жерде биз ойлошубуз керек. Чек ара жана биздин коопсуздук бул бүт эле Орто Азия биздин аймактын коопсуздугу деп айтсак болот да. Биз депутаттар өзүбүздүн тийиштүү укугубузду колдонуп баардык аракетибизди жасайбыз. Биз элге айтып коюбуз керек. Биз эч качан мына кармап башынан турат, биз жол бербейбиз. Жана эл ойлогондой биздин жерибиз сатылып кетти же бир жака жылып кетти. Жанагындай алмашуу жолу болгондо да биз дайыма биринчиден биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коебуз. Себеби бизди тарых кечиртпейт. Андан сырткары Ибрагим айтып коеюн, бул элибиздин мына эл бүгүн тынчтык митингине чыгып атат. Бизге бир топ сырттан да кайрылуулар болуп атты да. Мисалы ошо Россиядан биз патриот эжебиз кайрылды, ошол кыргыз биримдигинин атынан деп Урмат Байматова деген эжебиз кайрылып атат. Эми мындай күйгөнүнөн алыста туруп мага айтып атат, табалды жеткизсең, биз ушул мекендештер биз ушул жактан акча топтоп жана чек арада зымын алып берейик деп атабыз. Ошо зым тартып берсеңер биз ошо зымыны сатып берели. Ошондой маселелер айтканда, мындайча айтканда, сөз түшүндүрүү иштери жана биздин алыста турса да мекендештерибиздин күйүп турат да. Күйүп биздин мекен үчүн жүрөгү ооруп турат да. Сиздин жообуңуз эмне болду? Зым сатып бергиле деп айттыңызбы? Мен айттым, сөзсүз бир чети ыраазы болдум. Ыраазычылыкты айтып, эми зым маселесини мамлекет эле чечет, бирок ошо зым тарта турган жерибизди биз аныктай элекпиз дедик. Ошол аныктап эле биз ошол протоколдорго чечимдер ратификация өтсө, мен ойлойм, биздин мамлекет бир күн да калбай ал зымды тартып алат элек да. Ошол зым тартканга Кудайым биз да ниет кылабыз, үмүт кылабыз, аракетибизди жасайбыз. Ошо зымды тартып алсак, ошондо биздин коопсуздугубуздан, элибиздин биримдиги, бүтүмдүгү, тажик мамлекети менен буга чейин жашап келгенбиз, кошуна болуп кылымдап, мындан да кылымдап тынч абалда жашасак деген эле ниетибиз да, достук, ынтымак. Маегиңиздерге рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн Баткендеги чек ара маселелерин кеп кылдык. Саламатта калыңыздар. Мындай болот экен деген сөздөрдү биз токтотушубуз керек. Болду. Район деңгээлде жетектери ишке. Мисалы, сиздер деле маселе көтөрүп атасыздар, бирок сиздер чечип беришиңиздер керек да. Ошол бир провинцияны биздин продукциябыз. Бул маселелерди биз жергиликтүү кеңеш тарабынан чече албайт экенбиз. Парламент деген бул баш мыйзамыбызга жараша бул эң негизги институтубуз.